Базаркоргон районунун борборундагы айыл аймакка шаар макамын берүү 2000 жылдардан бери көтөрүлүп келген маселе. Анткени менен ага алгылыктуу кадамдар 2018 жылдан башталган. Ушул кездеги район башчысы Айбек Бегимкулов Базаркоргон айыл аймагын шаарга өзгөртүү үчүн бир топ жумуштар аткарылганын айтат. Райондук инфраструктурасын кичине оңдоого аракет жасады. Биринчиден шаардын территориясын кеңейтүү боюнча кеңеш айыл өкмөтүнүн дагы бир-эки айылды кошобуз дегенбиз. Андыктан биз Базаркоргон айылы менен кеңеш айыл өкмөтүнүн Көкчөгөз айылындагы байланыштырган көпүрөнү оңдоду. 81 жылы баштап 83 жылы токтоп калган бойдон өзүбүздүн райондук стадионубуз бар эле. Аны оңдоп түзөп, районубузда 18 гектар парк бар. Ошону темир тосмо менен тосту. Учурда Базаркоргон айыл аймагында 17 көп кабаттуу үй бар. Аларды жылытуу системасы курулуп, аймактагы бардык коро жайларга таза суу тартуу иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары муниципалдык тазалык ишканасы да уюшулган. Учурда аталган айыл аймактын бюджети 70 миллион сомго чукул. Ал эми шаар болгондон тарта баштапкы бюджет 90 миллион сомду түзөт деп күтүлүүдө. Район башчысы Бакыт Козуевдин белгилөөсүндө Базаркоргон шаар статусун алгандан кийин инвестиция тартууга да мүмкүнчүлүктөр ачылат. Кошумча инвесторлор тартууга дагы мүмкүнчүлүк жакшы пайда болуп атат. Шаарды өнүктүрүүгө атайын кошумча жерлер пайда болуп атат. Ал жерге көп кабаттуу үйлөрдү салганга, соода саттык түйүндөрүн, кызмат көрсөтүүчү түйүндөрдү дагы курганга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Ошондон биз шаарды келечекте абдан өнүккөн, ушул башка шаарлар менен тең тайлаша турган социалдык дагы экономикалык да негиздер бар. Биз бул үстүндө иштеп атабыз азыр. Жергиликтүү бийлик 2018 жылы Базаркоргон айыл аймагындагы айылдарда эл менен жыйындарды өткөрүп, алардын макулдугун алган. Эми расмий шаар статусу берилгенден кийин мурдага салыштырмалуу салыктардын айрым түрлөрү 5 эсеге чейин жогорулайт. Көп кабаттуу үйлөрдү түшүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Жерлер дагы бар. Мына кошумча азыр орто сайда атат. Ушул сайдын аркы бетинде ошо көп кабаттуу үйлөрдү курганга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан шаардын айырмачылыгы кээ бир төлөмдөрү айылга караганда төлөмдөр жогорураак болот бул жерде. Айтып коюшубуз керек, тамарка салыгында айыл жеринде 0,10 тыйындан квадрат метрине төлөп аткан болсо, шаар жеринде ошо 0,50 тыйындан болуп атат. Мындайча айтканда 10 соток жери барлар 100 сом төлөгөн болсо, шаарга өткөндө 500 сом болуп калат. Бул жерде ошондо бюджеттин толтуруу багыты дагы айылга караганда көбүрөөк болот. Жергиликтүү бийликтен салыктардын жогору болушу казынаны толтуруп, шаардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөөрүн белгилешүүдө. Албетте, мындай пикирге кошулган жергиликтүүлөр арбын. Анткени менен айылды шаарга айландырып, салыктарды көтөрүүнү жактабагандар да жок эмес. Шаар боюнча бизге азыр эрте берилишке. Базаркоргондо экте светофор болсо экөө тең иштебейт. Каякта шаарга берилет ал. Муну жолдорду кара, муларды. Шаардык ушундай болчу беле. Стоянкаларды кара. Бардыгы, базыгы кагаз жок эле пулду алышат. Шаарга эрте бүт чоңдор жейт ушуларды. Шаарга эрте эле биздикилер жегендер айтат да. Пикир шаар болгону аябай жакшы. Эл үчүн ушул Базаркоргон центринде жашаган калк үчүн аябай жакшы болот го дейм. Hem yollar özgöredi, asfalt oldu, başka oldu. Yaxşı oladu ki. Shahar bo'lsa oyliklar ko'tariladi, pensiyalarni oshiraman deyapti. Pasobiyalar oshsa, savdamiz yaxshi bo'lib tursa, nalog ko'tarilsa, endi vaqtida to'lab savdamizni qilamiz. Endi nalog ko'tarilsa, bilmayman, endi shunga qaraymiz-da. Men oyimcha Bazarkorgон шаар статусуна өзү даяр эмес деп ойлойм. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, эгерде мамлекетке пайдасы тие турган болсо билбей калдым. Анан шаар болгондон кийин бүт бар налогдор көтөрүлөт. Буну эл билиш керек биринчиден. Ошо элге кабар бериш керек. Шаар болгондо налогдор көтөрүлөт. Мынча пайыздан мынча пайызга деп. Себеби дегенде айылда налогдордун эмеси бүт бардыгы азыраак болот. Бүт бар жактан жеңилдетүүлөр бар. Айыл болгон учурда. А шаар болгон учурда уже башка система болуп, уже кымбатыраак болуп калат, бар нерсе жогору болуп калат. Ошон үчүн билбедим мен. Базаркоргон айыл өкмөтүндө орто жана чакан ишканалар, дүкөндөр жана базар бар. Ал эми калкынын саны 58 миңден ашат. Учурда Базаркоргон шаарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча 2 жумушчу топ түзүлүп, иш алып барышууда. Албек Көчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.